Эми файлдарга текст жаздыруу тууралуу да айтып берейин. Аны бир практикалык мисалга такап айтып берейин да. Сиз англис тилин үйрөнүп атасыз дейли, жаңы сөздөрдү жаттагыңыз келип атат. Анан ошо жаттап аткан сөздөрдү бир файлга жаздырып турайын дедиңиз да. Ал файлдын аты my words txt экен да. Ошол сөздөрдү жаздырган атайын функция жазайын деп атасыз. Write to file деп. Келиңиз жазып коелу. Def write to file. Анан ал words деген тизмек алат экен. Тизмек кабыл алат. Ал болсо эмне кылат экен? Алып туруп, with open деген конструкция менен файлды ачат экен. Write деген режимде ачат экен. Аны файл деген, f деген өзгөрмөгө байлап коет экен. Анан ар бир сөздү кыдырып чыгып, ар бир сөз кармап, ошол f'тин метод деген, write деген методун колдонуп жазып коет экен сөздөрдү. With open дедик. Анан кийин my words txt жазуу режиминде, могу жерде encoding дегенди унутпайлы. Windows'та ушундай чатак бар. Аны мындай алып жазабыз. As f деген бул ошо файл handle деп коет англисче. Ошо файлдын файл объектинин ушундай интерфейси дейли. Аны менен биз иштешебиз азыр. Эми сөздөр кыдыралы. Forward in words дедик. F write дедик. Анан word'ду алдык. Ага жаңы sub деген сол жакка кышыган таякчаны, анан n деген сөз жаздырдык. Эми write to file дедик. Ага тизмек сөздөрүбүз жаттап аткан сөздөрүбүздүн тизмегин берели. Cat дедик. Cat деген сөз жаттап атабыз. Dog деген жаттадык. Анан кийин house деген жаттадык дейли. Эми муну жүргүзөлү. Жүргүзсөк my words деген файл пайда болуп калды. Cat, dog, house жаздырылды. Сонун. Эми дагы сөз жаттадыңыз дейли. Мисалы Python деген сөз жаттадыңыз. Learn деген сөз жаттадыңыз. Баары сонун. Жүргүздүңүз. Анан жака келдиңиз. Келсеңиз баягы сөздөрүңүз жок. Ордуна бул жаңы сөздөрдү жаздырып коюптур, а мурункулар тууралуу эч кандай маалымат жок. Мындай болбосун десеңиз, башка режимде жазыш керек. Def эмне деп атат? Append to file. Аягына чаптап кой дейт да. Append to file деген ошол эле words'ту алат экен. Так ушундай эле жазат экен. Келиңиз мен кол менен жазып мындай көрсөтүп берейин. With open анан my words txt дедик. Могу жерде көңүл бурабыз. A режимин, append деген режим тандайбыз. Encoding дегенди etf8 деп унутпай жазабыз. Анан f деп койсок болот. Мында болсо as txt деп коюнчу. Forward in words txt write дейбиз. Анан word дейбиз. Анан могу жаңы сапты жазабыз. Эми могуларды көчүрүп алайын. Болгону append file дейин. Append to file чакырдым. Мынанын ичиндегисин тазалап салалы азыр. Жок дейли, кайрадан баштап атасыз. Бул иштебейт. Бул жөн эле тура берет. Муну эч ким чакырган жок, Могу append to file деген чакырып атабыз. Бир эмес эки жолу чакырдык. Биринчи cat, dog, house'ту жаттадык. Анан кийин Python learn дегенди жаттадык. Мына ушул сөздөрдү улам кошо берсек болот. Ушунда дагы бир жолу кайталап коеюн айырмасын. A режиминде ачканда append кылат. Append деген бул артына эң аягына чаптайт.
W десең үстүнө жаздырып салат, файлдын үстүнө жаздырып салат, ошондо айтат болуңуз. Ал эми бул append деген мындай да, буну азыр иштеттиңиз да, иштетсеңиз дагы кайталап иштейт. Аны да карашыңыз керек, көрдүңүзбү? Аягына чаптай берет улам. Ошондой режимдер бар. Жана encoding ETF8 дегенди унутпайбыз. Кыргыз тили менен иштегенде, негизи азыр бардык эле тилдер менен иштегенде ошо ETF8 колдоно берсеңиз эч жаңылышпайсыз.